Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев 1 сентябрдан тартып мугалимдердин айлыгы, ал эми 1 октябрдан тартып пенсия көтөрүлө турганын билдирди. Абылгазиев өкмөттүн кезектеги жыйынында сүйлөп жатып, мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүү өкмөттүн жоопкерчилиги экенин белгиледи. Премьер-министрдин маалыматында 2008 жылдан бери көтөрүлбөй келе жаткан Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлеринин айлыгы 30%га жогорулады. Мамлекеттик кадр кызматынын жана спорт машыктыруучуларынын эмгек акысы 50%га жогорулаган. Жыл башында Финансы министрлиги 2018 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстанда орточо айлыктын өсүшү 3,8%ды түзүп, 16.218 сом деп белгиленгенин билдирген. 2018 жылы ноябрь айында Улуттук статистика комитети Кыргызстандагы бир айдагы орточо эмгек акынын өлчөмү 15.752 сомду түзгөнүн кабарлаган. 2017 жылы бул көрсөткүч 14.800 сом болчу. Чүй облусунун милициясы Сокулук айылындагы көчөдө мас абалында жаткан аялдын жанынан 5-6 жаштагы кызды табышты. Чүй облустук ИИБнин басма сөз кызматы билдиргендей, болжол менен саат 8:00 чамасында 5 жаштагы кыз Сокулук райондук ИИБине жеткирилген. Өспүрүмдөр менен иштешүү инспекциясынын кызматкерлери кызга психологиялык жардам көрсөтүү үчүн үй-бүлө жана балдарды коргоо борборунун психологдорун чакырды. Кыздын жашоо шартынын абалы каралып, ошондой эле өздүгү такталганга чейин ал Чүй облусунун аймактык ооруканасынын балдар бөлүмүнө убактылуу жайгаштырылат. Аталган факты боюнча иштер уланып жатат. Сокулук райондук ИИБнин өспүрүмдөр менен иштешүү инспекциясы райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы жана айыл аймактагы социалдык кызматкерлер менен биргеликте өспүрүм аталышындагы рейдти Чүй облусунун аймагында 1 августка чейин жүргүзөт. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы чырдан улам коопсуз аймакка чыгарылган Баткен районунун Аксай айылынын 600 тургуну бүгүн кайра үйлөрүнө жеткириле баштады. Алардын көбү балдар менен аялдар. Бул туурасында өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Аксайдын тургундары Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуялардан кийин Баткен шаарындагы кесиптик лицейден 2 орто мектептин жана медресенин имаратына жайгаштырылган. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мамадумаров тынымсыз сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бүгүн Исфара-Ворух Ош-Исфана жолу ачылганын, 26 июлда Аксай жана Ворухта Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин жолугушуусу күтүлүп жатканын билдирди. Эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери 23 июлда жолугуп, Тажикстандын Ворух анклавы менен Кыргызстандын Аксай айылынын тургундарынын ортосундагы чырды биргелешип, иликтөө боюнча чечимге келишкен. Чек ара тилкелерин чогуу кайтарып, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча макулдашкан. Кыргыз тараптын маалыматына караганда 22 июлда кечки 17:20 чамасында Ворух айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желеген орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен. Ворух айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желек орнотууга каршы болгон. Тажикстандын чек ара кызматы кыргыз жарандары Аксай айылы деген жазууну орнотууга аракет кылганда Ворухтукта нааразы болуп, чыр ушундан улам чыкканын билдирүүдө. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, чек арадагы чырда 17 киши жабыркап, ооруканага жаткырылды. Алардын 14-үнө ок, жаңылса 3-өөнө таш тийген. Тажик тарап 1 киши каза болгонун, дагы 7 киши жарат алганын билдирип жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын улук сот аткаруучусун пара менен кармады. Финансы полициясынын басма сөз кызматы кабарлагандай, ал 23 июлда колго түшкөн. Ага каршы жарандардын бири кайрылып, сот аткаруучу соттун чечими менен камактан чыгарылган кыймылсыз мүлктүн 10%дык үлүшүн 18.600 сомду талап кылганын, андан тышкары дагы 10.000 сом мыйзамсыз сураганын айтып арызданган. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин пара талап кылуу беренеси менен каттоого алынып, сотко чейинки тергөө иштери башталган. Пара менен кармалган улук сот аткаруучу Бишкек милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Владимир Путин Атамбаевди Сооронбай Жээнбековду колдоого чакырды. Алмазбек Атамбаев Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукканын Орусия тарапы ырастады. Эки тараптуу жолугушуудан бир да сүрөтү жок. Кремлин.ру сайты сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча Владимир Путиндин журналисттердин суроосуна жообун гана жарыялады. Анда Путин Атамбаев менен жолугушуусунда эч кандай сыр жок экенин айтып, жогорку кызматын калтырып кеткен кесиптештери менен байланышка ачык экендигин билдирди. Биз Кыргызстандагы жана аймактагы абал боюнча сүйлөштүк. Мен өз позициямды
да ага жеткирдим. Кыргызстанды өнөктөш жакын өлкө деп эсептейм. Өлкө буга чейин жетиштүү, тактап айтканда эки жолу ички саясий олуттуу толкунду башынан өткөрдү. Ушуну менен токтоп, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Өлкө саясий стабилдүүлүккө муктаж. Бардык күчтөр азыркы президенттин айланасына топтолушу керек, деди Путин. Белгилей кетсек, кечээ Алмазбек Атамбаев Кант авиабазасы аркылуу Орусияга учуп кеткен. Аны аэропорттон жакын досу Андрей Беленинов тосуп алган. Кыргызстан, а это наш союзник, близкое нам государство, страна нуждается в политической стабильности. И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуудан кийин билдирүү жасады. Бул пикир алмашууга жакшы мүмкүнчүлүк болду. Мен жогорку деңгээлде өткөн жолугушуунун уюштурулганына ыраазымын. Орусия Кыргыз мамлекетинин доосу, стратегиялык өнөктөшү экенин дагы бир жолу далилдеди. Бирок ички көйгөйлөрүбүздү биз өзүбүз чечебиз да. Биз Кыргыз жериндеги жана аймакта кырдаал тууралуу сөз кылдык. Кыргыз жеринде туруктуулук керек экенин, бул үчүн конфликтте эки тарап тең бирдей аракет кылуусу керектигин сүйлөштүк. Биз дагы бул эки тараптуу жол деген ойдобуз. Азыркы бийлик укуктук жаатка кайтып келиши кажет. Ал соттук иштерди кароодо объективдүүлүгүн көрсөтүп, каршылаштарын саясий куугунтуктоону токтотушу зарыл. Менин тарапташтарым шайлоого тынч даярданууга мүмкүнчүлүк алышы керек. Биз тууралуу Владимир Путиндин Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүү ниети бар. Өзүбүз тууралуу айтсак, Жээнбеков тараптан ошондой кадамдарды көргөндө гана оппозициянын күн тартиби дароо өзгөрөт. Саясий чыңалуу азаят. Мунун Кыргыздын келечеги үчүн биз дагы каалайбыз. Андан ары бийлик өлкөнүн өнүгүшү зарыл болгон долбоорлорду ишке ашыруусу керек. Биз жардам берүүгө даярбыз. Качан гана кыргыз жарандары президент Жээнбеков өлкө үчүн иштеп, оппозиция шайлоого тынч даярданып жатканын көргөндө эл тынчтанып, саясий туруктуулук орун алат. Владимир Путин менен биз ошол тууралуу сүйлөштүк. Биз буга чейин 3-июлда митингде убадалангандай эле бийликтен алгылыктуу аракеттерди сентябрь айына чейин күтөбүз деп айтылат билдирүүдө. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Солтон Сары кенинде кытайлык компания куруп жаткан кен иштетүү комбинатынын курулушу менен таанышты. Эл менен болгон жолугушууда ал Солтон Сары жайлоосунан алынган топурак, суу жана жайлоодон өлгөн малдын анализдерин жыйынтыгын айта турганы кабарланды. Эске салсак, Солтон Сары алтын кенин иштетип жаткан кытайлык компаниянын ишине нааразы болгон 70 киши 15-июлда Нарын облустук администрациясынын имаратына барып, кен иштеткен компания агын сууну булгап атат, жайыттагы мал жапырт кырылууда деп кытайлык компаниянын ишин токтотууну талап кылышкан. Мунун алдында социалдык тармактарда Солтон Сарыда кой ечки массалык түрдө кырылып жатканы тартылган видеолор тараган. Экотех инспекциясы койгозу жапырт кырылып жатканы айтылган Нарындын Солтон Сары жайлоосундагы сууну жана топуракты текшерип, ал таза чыкканын билдирген. Joint Mining компаниясы Солтон Сарыда кен казуу жана чалгындоо иштерин жүргүзүш үчүн мамлекеттик геология агенттигинин лицензияны 2012-жылы алган. Анын негизинде быйыл кен иштетүүчү комбинат курууну пландап жатат. Лицензия берилген аймакта 11 тоннага жакын алтын бар экени айтылып келет. Бул чет элдик компанияда 160 айыл тургуну иштеп жатат. Алардын орточо айлык акысы 20-25 миң сомду түзөт. Жогорку кеңеш 23 чоң унитазга тендер жарыялады. Жогорку кеңеш сантехника сатып алуу үчүн 708 миң сомго тендер жарыялады. Бул туурасында мамлекеттик сатып алуулар департаментинин сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, жалпысынан 23 чоң унитаз, писсуарга сенсордук чабыштыргыч, раковина, душка атайын чабыштыргычтар, сууну агызуучу жабдыктар жана аларды орнотуу үчүн шаймандар алынат. Буга чейин жогорку кеңеш дааратканаларды оңдоо үчүн 2 миллион 700 миң сомго чейин тендер жарыялаган. Анын жеңүүчүсү болуп Тяншань Эмпекс ЖЧКсы жарыяланган. Алар бул ишти 2 миллион 200 миң сомго аткарууга макул болушкан. Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасынын башчысы Камчыбек Каримовдун өлүмүнө шектүү кармалды. Бул туурасында орусиялык ММКлар маалымдайт. Алардын билдирүүсүндө Челябинск облусунан Зарылбек аттуу шектүү кармалып, тергөө аягынга чейин камалды. Ал буга чейин тоноо фактысы менен соттолгон. Маалыматты ырастаган тергөө органдарынын өкүлү Камчыбек Каримовго кол салууну 5 киши пландаганын билдирди. Алар акчасын алууну гана көздөшкөн. Ошол күнү Каримовдун жанында акча болорун билишкен. Тоноо боюнча 5 киши билген дейт. Маалыматта Камчыбек Каримовдун жанындагы 19 миллион рубльдун 2 эмес 4 миллионун каракчылар алып кеткени айтылат. Белгилей кетсе, Камчыбек Каримовду 2-июлда үйүндүнүн жанында атып кетишкен.
Кыргыз суучулу Денис Петрашов Токио 2020 Олимпиадасына экинчи жолдомосун алды. Ал олимпиадалык лицензияны Түштүк Кореяда суудагы спорт түрлөрү боюнча өтүп жаткан дүйнө чемпиондугунда жеңди. Кванжу шаарында өтүп жаткан мелдеште 25 июлда Петрашов брас түрү боюнча 200 метр аралыкта сүзгөн. Анын жыйынтыгы 2 мүнөт 11 секундту түзүп, олимпиадалык нормативди толтурду. Жалпы тизмеде спортчу 24-орунду алды. Буга чейин Петрашов брас түрү боюнча 100 метр аралыкка олимпиадага жолдомо алган. Эми ал Токио 2020 Олимпиадасында 100 жана 200 метр аралыкка мелдешке чыга алат. Кыргызстандык жаш хоккейчилер Чехияда чемпион аталды. Бишкек шаарынын хоккей боюнча командасы Чехиядагы балдар арасындагы эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Мелдеш 21-24 июль күндөрү 5 команданын катышуусунда Писек шаарында өттү. Кыргызстандык команданын машыктыруучусу Саламат Тыналиев жетектеп барды. Жаш хоккейчилер бардык оюндарды утуп, турнирдин жеңүүчүсү аталып, кубокко ээ болушту. Кыргызстандык белгилүү улакчы Манас Ниязовго АКШнын Көкбөрү курама командасынын машыктыруу үчүн сунуш түштү. Бул туурасында спортчу Азаттык радиосуна берген маегинде билдирди. Ал 25 июлда АКШнын элчилигине барып келгенин, америкалык көкбөрүчүлөрдү машыктырууга макул болгонун, өзүнүн талаптарын койгонун айтты. Менен кошо Көкбөрү федерациясынын өкүлдөрү дагы элчиликке барды. Ошондой эле ал жерде оюндар бир гана тайгазан шартында болушу керек. Тажрыйба алмашуу үчүн АКШнын командасы Кыргызстанга келип, биздин улакчылар ал жака барып оюн көрсөтүп турушу кажет. Манас Ниязов АКШ тарап менен сүйлөшүүлөр дагы уланарын айтты. Ал АКШнын Көкбөрү командасы менен 1 жылдан бери кат алмашуу иретинде сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Роналду Instagram баракчасында эң кымбат жарнама кылган спортчулардын сап башында. Хупер порталы Instagram баракчасындагы жарнама үчүн эң көп акча алган спортчулардын тизмесин түздү. Тизменин сап башында Ювентус клубунун жана Португалия курама командасынын чабуулчусу Криштиану Роналду турат. Анын Instagramдагы посту $975 000 бааланган. Андан кийинки орунда ПСЖ жана Бразилия курама командасынын жылдызы Неймар туруп, ал бир пост үчүн $722 000 алары айтылат. 3-чү орунга Барселона клубунун чабуулчусу Лионель Месси жайгашкан. Анын жарнама үчүн алган акысы $648 000 түзөт. Instagram баракчасындагы жарнама үчүн чоң акча алгандардын арасында Дэвид Бекхэм $357 000, Рональдиньо $256 000, Гарет Бейл $218 000, Златан Ибрагимович $200 000 жана Луис Суарес $184 000 менен турат. Тизмеде 11-орунда турган мурдагы UFC чемпиону Конор Макгрегор бир пост үчүн $169 000 алат. Илон Маск адам мээси менен компьютерди байланыштырган технологияларын көрсөттү. Компьютер оюндарындагы кармандарды, телефондорду же компьютерлерди бир гана мээдеги ойлор менен башкаруу фантастикалык кинодан чындыкка карай жакындатат. Миллиардер ойлоп табуучу Илон Масктын жаңы стартап компаниясы так ушундай мүмкүнчүлүктөрдү айтат. Neuralink аталышындагы стартап компания адам мээси менен компьютерди байланыштыруу үстүндө иштеп жаткандыгын жана жыйынтыктарга аз калгандыгын Илон Маск Сан-Францискодо болгон жаңы технологиялар презентациясында айтты. 2016 жылы Neuralink компаниясы адам мээси менен компьютерлерди байланыштыруу үчүн атайын программа иштеп чыгуу максатында ачылган. Адам мээси менен компьютердик программаны байланыштыруу үчүн мээге атайын сигнал таркатуучу зымдар менен чип жайгаштырылат. Бул зымдар адамдын эң кичинекей чачынан 3 эсе кичинекей жана мээге зыян келтирбейт. Бул зымдар адамдын мээсиндеги сигналдарды топтоп окуйт жана ошол эле учурда кайра маалымат тарката алат. Атайын компьютердик чип адамдын баш сөөгүнө орнотулат. Чиптеги маалымат топтоочу зымдар мээнин бөлүктөрүнүн арасына кирип, мээдеги нейрондардан маалымат топтойт. Маалымат топтоочу зымдар ушунчалык кичинекей болгондуктан мээге зыян келтирбестен иштей алат, деп билдирет Илон Маск. Компания келемишке бул программаны орноштурушканда анын мээсиндеги маалыматтар компьютерге ийгиликтүү которулган. Эмки жылдан тарта адамдардын үстүнөн тажрыйба жасап башташ үчүн мамлекеттик органдардан уруксат алуу процессинде экенин билдирди аталган компания. АКШнын федералдык соода комиссиясы колдонуучулардын маалыматтарынын ачыкка чыгып кеткендиги үчүн Facebook компаниясына $5 миллиард айыппулу салды. Бул Кошмо Штаттардын тарыхында технологиялык компанияларга салынган эң ири өлчөмүндөгү айыппул болуп эсептелет. Мындан тышкары социалдык түйүн баглуу кагаздар боюнча комиссиянын дооматтарын бир жаңсыл кылуу үчүн дагы $100 миллион төлөп бере турганы айтылууда. Бийлик менен түзүлгөн келишимдин алкагында Facebooктун негиздөөчүсү Марк Цукерберг
колдонуучулардын маалыматтарынын жашырындуулугу үчүн жеке өзү жоопкерчилик алган. Facebook компаниясына байланыштуу ийгиликтөө 2018-жылы башталган. Анда журналисттер британиялык Cambridge Analytica компаниясын Дональд Трамптын президенттик шайлоо өнөктүгү маалында социалдык түйүндүн колдонуучулары жөнүндөгү маалыматтарды колдонгон деп айыптап чыгышкан. Анда аталган маалыматтар дүйнөдөгү башка шайлоолордун жыйынтыктарына дагы таасирин тийгизиши мүмкүн экени айтылган. Бул чатактан кийин Facebooktун негиздөөчүсү Марк Цукерберг АКШ Конгрессинин 2 отурумуна катышып суроолорго жооп берген. Анда компания социалдык түйүн колдонуучулардын маалыматтарын бекем сактоо боюнча милдеттенмелерди алган. Cambridge Analytica компаниясы болсо ишин токтоткон. Эртең 26-июлга карата аба ырайы. Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 34-36 плюс белгиси менен. Баткен облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 нөлдөн жогору. Ош облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус жылуу. Ысык көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 плюс белгиси менен. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 нөлдөн жогору. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн 20-22, күндүз 36-38 нөлдөн жогору.